кандай бир көйгөйлөрдү көтөрөм деп келгенсиз да, туурабы? Ошол көйгөйлөрдүн баарын силер депутат болгон учурда чечтиңерби? Кайсыл көйгөйлөр калып калды, кайсы көйгөйлөргө көбүрөөк көңүл буруш керек? Депутаттыкка коердун алдында бизге эч кандай инструкция өткөн жок. Мен ошого азырга чейин таң калам. Мен болгону 28 жаштагы кыз болчумун, Бизди бул жактан списокко кирдиңер, эми силерге ак жол, өз ар бириңер төрөлгөн районуңарга барып, ошол жерден биздин партия үчүн добуш алып келди деп жөнөттү. Баргандан кийин эртең сүйлөйбүз дегенде, мен эмне деп сүйлөйүшүмдү билбей, кандай план, кандай эмне деш керек экенин мен билбейт болчумун. Планы жок бардыңызбы? Тем более айыл жергесинде чогулушка улуу аксакал кишилер келет да. Аялдар деле аз келет. Көбүнчө аксакал кишилер келет. Мен ага чейин шаарда сүйлөп, шаарда жаштар менен, жаштар партиясын жетектеп, студенттер менен иштешип жүргөн болсом, алардын психологиясы таптакыр башкача болот. Тем более мен мугалиммин. Анан айылга барганда мен өзүм эмне дешимди, эмне кылып айтарымды, кантип алардын психологиясы кандай болор экенин мен аябай кыйын болду да. Эртең чогулушка сүйлөйм дегенде. Анан биринчи чогулушка барган эсимде, сүйлөп баштадык. Ошондо элдин арасынан суроолор бериле баштайт экен. Мына жакты көтөрүп берсеңер, могу жакты мынтип берсеңер депчи. Бирок эмнегедир элдер көпчүлүк учурда кыргыз тили боюнча суроо берип, анан ошо кыргызча сүйлөгүлөчү барсаңар деп суранып атышты да. Андан сырткары айылдын эң чоң көйгөйү бул миграция маселеси экен. Ар бир үйдө, кээ бир үйлөрдө 2-ден 3төн дагы балдары мигрант болуп жүргөн үй бүлөлөр бар экен да. Ансыңарындай ошентип айылдын өздөрүнүн көйгөйлөрүн угуп, андан кийин биз ошол көйгөйлөрдү көтөрүп, ошол көйгөйлөр боюнча өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деп убада бере баштадык. Бакыт, мындайча айтканда мен жакшы сөз айттыңар. Берген убадаларымдын 90%-ын аткардым десем, мен жаңылышпайм. Баягы 30 күндүк агитациядан кийин аягында аябай профессионал болуп, элдин психологиясын, элдин эмне көйгөйү бар экенин жатка биле баштадык дагы, өзүбүз убада бере баштадык да. Ошондо убада берип бүтүп, кайра машинага келгенде мен атам айтканда, кызым, көп убада берип атасың. Убаданын арасынан 15 эле пайызын жок дегенде 15%-ын аткарсаң дагы жакшы иш кылган болот элең, ошо аткарсаң экен депчи. Бирок мен айтар элем, ошол убадаларымды жазып, кээ бирлерин камерага тартып алган болчумун. Кийин 5 жылдын ичинде адам өзгөрөт. Бир аз мындай ал жак бул жакты көрүп башкача боло баштайт, мүнөз күтө баштайт дегендей. Ошол убакта мен ошол кайрадан ошол камераларды көрчүмүн да, кассеталарды көрүп, ошолордун 15%-тен көбүн мен аткардым, көп убадамды аткардым, жеке берген убадаларымды да аткардым. Ошон үчүн убада берүүдө кайсы саясатчы болсо дагы бир мындай аткараламбы деп конкретно мындай караш керек экен. Мындай да, мен кадимкидей эле элдин арасында кошулат окшоймун. Көп убада берилет чын эле, ар бир депутаттын оозунан май сөздөр, сонун сөздөр чыгат. Анан аягына келгенде сиз айтып атасыз, 90% аткарылды берилген убадаларыңардын. Ал эми 10%-ын аткарганга эмне мешать этти, эмне тоскоол болду? Бир жагы депутат же болбосо кайсы бир саясатчы убадасын толук аткара алыш үчүн башкаруучу партиядан болуш керек экен. Эгерде сен оппозициялык партиядан болсоң, анда такыр убаданы аткарууга мүмкүн эмес да. Башкаруучу партия болуш үчүн эл ошол партияга көбүрөөк добуш бериш керек экен. Кайсы партия биринчи орунду алса, ошол башкаруучу партия болот да. Демек оппозиция жөн эле жүрөт, иштебей. Оппозиция болуп туруп убаданы аткарыш аябай оор. Ошо айтайын дегеним, менин партиям, мен мүчө болуп келген партия парламентте жетектөөчү партия болуп калганы дагы менин убадаларымдын берилишине, аткарылышына көп өзүнүн салымын кошту. Себеби партия ошол эле убакта президент, премьер-министр, спикер мага ошол убакта аткарышка аябай жакшы жардам берди. Ал эми убадашын аткарылбай калып, бирок өзү бир чоң партиянын жетекчиси болуп жүргөн адамдар, саясатчылар дагы бар. Булар көбүнчө менин оюмча коммерсанттар. Галжа, сиз мени да агитация кылып атасыз азыр. Суроо. Эмне тоскоол болду? Тоскоол болгондо мамлекеттин экономикалык бир мүчөлүштүктөрү, жетишпегендиктери болушу мүмкүн. Убада берип жатканда
ойлонуп мүмкүнчүлүгүм жетеби деп убада бериш керек.